Президент Садыр Жапаров Борбордон тұрғындары менен меймандарын Бишкек шаарынын күнү менен коттуктады. Кумтөр ишканасы Кыргызстандын карамагына өткөндөн бери социалдык долбоорлорго туруктуу түрдө колдоо көрсөтүүдө. Кыргызстанда мекеме ишканалардын кызматкерлери, пенсионерлер акчасын электрондук карта менен алышат, бирок коопсуздук сакталабы. Алдыда мына ушул жана башка кабарларга кененирээк жооп алабыз. Студияда Туктан Мелисов, саламатсыздарбы? Бүгін Бишкектен шаар катары негизделгенине 144 жыл болды. Байрамга карата кала бийлиги бир катар маданий, спорттук жана башка иш-чараларды уюштуруп жатат. Президент Садыр Жапаров Борбордун тургундары менен меймандарын Бишкек шаарынын күнү менен коттуктады. Төмөндө мамлекет башчысынын коттуктоосу. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана меймандары, кымбаттуу мекендештер, бүгүн өлкөбүздүн борбору Бишкек шаарынын күнү, Ордо калабыздын шаар болуп түзүлгөндүгүнө 144 жыл толуп отурат. Жалпы мекендештеримди, мекенибиздин жүрөгү, элибиздин сыймыктуу шаары болгон Бишкектин түптөлгөн күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бишкек шаары жалпы Кыргызстандын негизги өзөгү жана маданий борбору болуп саналат. Ошондуктан аны өнүктүрүү үчүн жылдан жылга өзгөчө көңүл бурулууга тийиш. Бүгүн мамлекетибиздин борбор шаарын ар тараптуу өнүктүрүүгө багыт алганыбызды баса белгилеп айтып кетейин. Кезинде Жашыл шаар деген ат менен атагы алыска кеткен баш калаабызды ошол даңкына жеткирүү максатында өзүңүздөргө белгилүү Жашыл Мурас долбоорунун алкагында 40 миңге жакын бактарак жана бадал өсүмдүктөрү отургузулду. Мындай иш-чаралар мындан ары дагы ырааттуу улантыла бермекчи. Шаардыктар болобу, же калаага келген меймандар болобу, же чет жерден келишкен коноктор болобу, борбор шаарга аяк басып түшкөндө эле алгач жолдорубуздун абалы көзгө уранат. Ар жыл сайын чоң көчөлөрдүн жолдоруна көңүл бурулуп келген болсо, соңку мезгилден тарта жолдор менен кошо тротуарларыбыздан бери оңдоп түзөп, коруу иштери колго алынып отурат. Бишкектин кечки көрүнүшүнө дагы кам көрүлүп, шаарды жарыктандыруу иш-чаралары ийгиликтүү аткарылууда. Жеке эле шаар эмес, Бишкекти курчаган бир катар конуштарга да жарыктандыруучу прожекторлор орнотулуп келе жатат. Шаардыктардын ыңгайлуулугуна кам көрүү максатында газ менен жүрө турган сыйымдуулугу чоң автобустарды сатып алуу быйылкы жылдын артыкчылыктуу милдеттеринин бири катары кабыл алынып, бул маселе тиешелүү мекеме тарабынан иликтенип ишке ашыруу пландалып жатат. Шаарыбыз үчүн дагы бир маанилүү жагдай атмосфералык абанын сапатын жогорулатуу максатында комплекстүү долбоорду ишке ашыруу боюнча эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, бул багытта дагы иш-чаралардын мерчеми бар. Санарип Кыргызстан 2019-2023 санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча жол картасын аткаруу алкагында акылдуу Бишкек келечек 2030 концепцияларынын долбоорлору даярдалгандыгын да кошумчалай кетейин. Ошону менен бирге жалпы билим берүү уюмдарын заманбап инновациялык жабдуулар менен камсыздоо жана окуу процессинде санариптик технологияларды колдонуу механизмдерин киргизүү аркылуу смарт мектептердин ишин уюштуруу пландалууда. Мындан сырткары борбор шаарда 15 мектеп, бир бала бакча курулуп жатат. Шаарыбызды улай жайгашкан Алтын Ордо, Рухи Мурас, Мурас Ордо, Ак Бата, Ак Ордо, Ак Посого, Көлмө конуштарында жаңы мектептер салынууда. Баш калаабызда болуп жаткан бардык алгылыктуу өзгөрүүлөр Бишкек шаарынын жаркын келечегине багытталган. Бул албетте биздин жайлуу жана коопсуз жашообуз үчүн эле эмес, кийинки муундардын бакубат жашоосу жана өркүндөп өсүүсү үчүн да өтө маанилүү. Бишкек шаары эң кооз эл аралык стандарттарга жооп берип, дүйнөлүк тажрыйбанын алдыңкы үлгүлөрүн колдонуу менен ошол эле учурда өзүнүн өзгөчөлүгүн жана кооз көрүнүшүн сактоо аркылуу жаңыланып, жакшырып турууга тийиш. Анткени борбор шаарыбыз бүтүндөй Кыргызстандын жүзү. Урматтуу кыргызстандыктар, борбор шаарыбыз инновациялык ыкмаларды колдонуу аркылуу мындан арыда өркүндөп өсө беришине, ар бир жарандын камкордугу менен сүйүүсүнө арзый беришине тилектешмин. Баш калаабыздын бардык тургундарына үй бүлөлүк бакыт, иштерине ийгиликтерди каалайм. Ар бир шаар тургунунун борбор шаарыбызды гүлдөтүүгө болгон умтулуусу жана ага болгон сүйүүсү өчпөсүн. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарында кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасы үчүн спорттук жайдын курулушун баштоого капсула салды. Буга чейин мамлекет башчысы министрлер кабинетине спортчуларды колдоо жана шыктандыруу, дене тарбия жана спортту өнүктүрүү максатында кыз келиндердин өзүнчө машыгуусуна ылайыкталган спорт зал курууга жер тилкесин бөлүп берүүнү тапшырган. Президенттин тапшырмасын ишке ашыруунун алкагында министрлер кабинети дене тарбия жана спорт тармагындагы кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган чаралардын комплекс
тактикасин иштеп чыкты. Садыр Жапаров чогулгандардын, анын ичинде балбандардын алдында сөз сүйлөп бүгүнкү күндүн маанисин белгиледи. Кыргызстандын тарыхында кыз-келиндер күрөшү 2000-жылдардан башталат. Бул тарыхта кала турган өзгөчө күн. Кыз-келиндер үчүн оңойго турбаган спорттун бул түрү боюнча ийгиликке жетишкен даңазалуу кыргыз кыздарынын ысындары эч качан унутулбайт. Президент 20 жылдын ичинде балбан кыздарыбыз кыз-келиндер күрөшү боюнча көптөгөн эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргоп келишкенин белгиледи. Бүгүнкү күндө ар бир облуста, ар бир райондо спорттун бул түрү менен машыккан кыздардын саны барган сайын артууда. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө кыргыз элинин жана жеке өзүнүн атынан спортчуларга, машыктыруучуларга кыргыз спортунун даңкын чыгарууга талбай эмгек кылып, спорт аркылуу өлкөнүн дүйнөлүк аренадагы кадыр-баркын бийик көтөрүп жатканы үчүн ыраазычылык билдирди. Долбоорго ылайык спортчулардын карамагында 1875,2 чарчы метр аянтта күрөш залдары, 16 орундуу ашканасы бар. Долбоордун сметалык баасы 98 миллион сомдун тегерегинде. Учурда мекемеде спорт залдын имаратын куруу үчүн пайдубалын түптө 100%га казылды. Андан соң мамлекет башчысы жаштык спорт комплексинин ишмердүүлүгү менен таанышып, балдардын машыгуу шарттарын көрүп, ал жайды капиталдык оңдоого бюджеттен 20 миллион сом бөлүү маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Учурда күрөш чөйрөсүндө көйгөйлөрүбүз да жок эмес. Бардык спорт чөйрөсү үчүн эл аралык стандарттарга ылайык шарттарыбыздын жоктугу, колдо бар машыгуу жайларыбыздын абалынын начардыгы эң биринчи көйгөй болуп келет. Өлкө боюнча заманбап залдар курулуп баштаса, спортты өнүктүрүүгө чоң дем, чоң түрткү болот эле. Ошентсе да мындай көйгөйлөрдү чечүүгө болушунча аракет кылып жатабыз. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Рухи Мурас жаңы конушунда мектептин курулушуна капсула салды. Билим берүү уясы 700 орунду, 3 кабаттуу жана 3 бөлүктөн турат. Окуу комплекси, спорттук жана жыйындар залы камтылган. Имаратты жергиликтүү компания салууда. Сметалык баасы 210 миллион сом, жумушту баштоо үчүн 8,5 миллион сом каржыланган. Азыркы тапта 30дай куруучу иштеп жатат. Буга чейин аталган конушта баштапкы класстар үчүн гана мектеп бар болчу. Бишкек шаары боюнча азыркы тапта жаңы 15 мектеп жана 1 балабакча курулууда. Долбоордун сметалык баасы 210 миллион сомду түзөт, ал эми тендердик баасы 1 миллион 999 миң 614 сомду түзөт. Биз 22 март күнү келишим түзүп, Бишкек шаарынын мэриясынын алдындагы капиталдык курулуш башкармалыгы, жалпы ОГУКС деп коет, общеобразовательное управление капитального строительства. Анан ошол уюм менен келишим түзүп, ошол тендердин жыйынтыгы негизинде буюрса мына жумушту баштап атабыз. Бүгүнкү күндө 8 миллион 500 миң сомдук каржылык колдоо болду. 5-класстан кийин уже бедеги балдар ар кайсы жака туңгучка барып окуйт, башка мектептерге барып окуйт да. Ошон үчүн ушул көйгөйдү чечилүүчү мезгил келди деп ойлойм. Балдардын коопсуздугу, ден соолугу, баягы ата-энелер балдарын мектепке жөнөтүп, жолдон кандай өттү, жеттиби деп сарсана болушпайт, үйүн жанында болуп калат. Кыргызстандык 117 жаран Түштүк Кореяга жумушка кабыл алынды. Алар үчүн 29 апрелге атайын чартердик каттам уюштурулууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен Түштүк Кореянын миграция борборунун ортосундагы келишимге ылайык ишке жарамдуу жаштар окутулуп, тил үйрөнүшкөн. Алар аталган өлкөгө атайын программа аркылуу кабыл алынып жаткандыктарынын экинчи тобу болуп саналат. Келишим мага контракт өзү март айында келди. Виза күтүп, апрель айында мына буюрса эртеңдерден учмай болдук. Келишим 3 жылга түзүлдү. Айлык акысы 1,5 миң доллардан өйдө болуп эсептелет экен. Производство жагында иштейт экенбиз, заводдордо. Барганда биринчи испытательный сроктордон өтүп, андан кийин определенный кесипке отурабыз. Массовый көп адамдарды биз эч качан жерлеп болчубуз. Акыркы жылдары монтип санап көрсөк, Түштүк Кореяга 5 миң биздин жарандарыбыз барган болчу. Түштүк Кореяга барганда булар эмне кылышат? Булар болсо кандай бир мындай кара жумушка кирбей, булар заводдорго, фабрикаларга, ошторго барып, ошол жерде мындай профессионалдуу жумушка чыгат да. Түштүк Кореяга барыш үчүн кандай бир мындай өзгөчө билимдери кереги жок.
негизги ошо ден соолугу таза болуш керек и корея тилин билиш керек. Сіздер кесиптештер тарабынан даярдалган жаңылыктардын түшкү топтому менен тааныша алдыңыздар. Ушул жана башка кабарлар бизден бардык социалдык түйүндөргө жайгаштырылды. Алдыдагы күнүңүз жагымдуу жакшы маалыматтар менен коштолсун. Кийинки саатка чейин саламатта туруңуз.